Эмне менен иштейт электрондук таблицалар? Электронная таблица. Мгм. Excel, Так. Word. Word бул Word текстик это редактор. как пись. Да. Мгм. Excel. Excel'de эмне кылабыз? Excel. Jadwal yaratsa bo'ladi. Создаем списку. Мгм. Списку ученики. Такой. Мгм. Дагы? Немесе өзү айтып атпайбы? Таблица. То есть силер маалыматты таблица түрүндө киргизип, ошонун ичинен автоматтык түрдө ар кандай эсептөөлөрдү жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк болот. Туурабы? Эгерде биз электрондук таблицаны айтып атабыз, биз эсептөөнү ылдамдатып, автоматташтыруунун каалайбыз. Адам заты эсептөөнү баштагандан кийин, сан деген түшүнүктү киргизгенден кийин эле ылдамыраак ар кандай эсептөөлөрдү жүргүзүүгө аракет кылган. Ошон үчүн атайын механикалык каражаттарды ойлоп чыккан. Эң биринчи эсептөө машинасын билесиңерби кандай? Эсептегич. Абакус дегенди уктуңуздар беле? Азыркы мезгилде менталдык арифметика деген өтө популярдуу болуп атат. Ошол атайын эсептөөчү каражат ошол аркылуу эсептөөлөрдү ылдамыраак жүргүзгөн. Кийин бара-бара эсептөө техникасы өнүгүп атып, момундай 1623-жылы момундай Шиккарттын механикалык эсептөө машинасы пайда болгон. Андан кийин моундайды көрдүңүздөр беле? Көргөнсүздөр, Бул бухгалтерлер, көбүнчөсү бухгалтерлер колдонулган счет деп коет. Ушул аркылуу эсептөөлөрдү ылдамыраак жүргүзүлгөн. Моундай Феликс деген аталыштагы арифмометр пайда болгон. Бизде арифметикалык операцияларды аткарууга мүмкүнчүлүк, ылдамыраак аткарууга мүмкүнчүлүк берилген. Кийин моундай эсептөө машина Силатрон деген машинасын ойлоп чыгышкан. Ушул аркылуу эсептөөлөрдү жүргүзүүгө мүмкүн болгон. Кийин андан кийин дагы татаалыраак эсептөөлөрдү жүргүзүш үчүн ушундай логарифмалык сызгычты пайда болгон. Жана логарифмалык эсептөөлөрдү жүргүзүү үчүн ушундай атайын сызгыч жасашкан. Ошонун ортосундагы ол сызгычтын бөлүкчөсү ары бери жылдырып, анан могу төрт буруштуу тик буруштуу эмесин десем, ошонусу ары сызгычтан оңго солго жылдырып, керектүү эсептөөлөрдү жүргүзүүгө мүмкүн болгон. Кийин бара-бара атайын электрондук таблицалар пайда болот. Анан электрондук таблицаларга биз момундай маалыматтарды киргизип, анан эсептөөлөрдү жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк алганбыз. Электрондук таблицалар эң биринчи электрондук таблицалар жөнөкөй эле эсептөөлөрдү жүргүзүүгө мүмкүн алган. Биз азыр өтө турган программа бул таблицалык процессор деп коет. Анткени мунун мүмкүнчүлүгү көп болгондуктан биз көбүрөөк эсептөөлөрдү жүргүзө алабыз. Анан бул электрондук таблица бул атайын прикладдык программа. Жанатан бери айтып атабыз, биз эсептөөлөрдү автоматтык түрдө уюштурган прикладдык программа. Негизинен көпчүлүк адамдар Microsoft фирмасынын Excel программасын колдонган. Жана онлайн офистик программалар, мисалы OpenOffice.org бар, же болбосо Google'дун Google таблица дегени бар. Ошол аркылуу биз электрондук эсептөөлөрдү жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк алабыз. Биз
лекцияны бүткөндөн мен дагы бир сыйра көрсөтүп кетем айырмачылыгын бир аз. Электрондук таблицаны жүктөгөндөн кийин намол Excel программасыныкы кандай элементтер бар терезеде. Эң негизгиси бул аталыш тапчасы. Жеңге кайсыл программа жүктөлгөнү жазылат, анан кайсыл файл жүктөлгөнү. Андан кийин командалардын менюнун тапчасы. Жеңге Excel'дин ичинде иштей турган командалардын өзүнчө аткарган аракетине жараша категория кылып бөлүнгөн. Ар бир менюнун тапчасын басканда ошол менюнун инструменттер панели чыгат. Андан кийин могу жерде формулалар тапчасы бар. Андан кийин негизги иштей турган иштөө областы. Андан кийин эң ылдый төмөн жагына абал тапчасы жүктөлөт. Жеңге неме жазылат? Экранда иштөө областында азыркы мезгилде эмне жазылган. Excel'де иштеп атканда иштөө областы сапчалардан жана мамычалардан турат. Мынакей, бул сапчалар, бул мамычалар. Экран мындайча айтканда чийилген мондай схемалык түрдө бөлүнгөн таблицага окшош. Анан ар бир мамыча латын тамгалары менен белгиленет. A, B, C, D ошентип отуруп, ушул латын тамгалардын комбинациясылары менен колдонуп 256 мамычадан турат. Жана сапчалары сан менен белгиленет. 16.000 канча сапча экенин точно билбейм. 16.000 бирдеме деген бар да. 256 ушундай. Аны карап көрсөңүздөр болот. Эгерде силердин иштөө областыңар бир экранга батпаса, анда момундай атайын жылдыруу тилкелери аркылуу силер экранды өйдө ылдый оңго солго жылдырсаңыздар болот. Мынакей бул Excel программасынын терезесинин көрүнүшү. Дагы Word программасынан айырмачылыгы менде эмне пайда болот экен? Эмне бар экен? Формулалар тапчасы деген эле. Менде эмне аталат? Менде эң биринчиден могул активдүү ячейканын аты жазылат. Мынакей аталыш талаасы. Азыркы мезгилде кайсыл ячейканы тандасаңар, ошол ячейканын аты ошол жерге жазылат. 3 кнопка бар могу жерде: жокко чыгаруу, киргизүү жана функциялардын мастер функции деп коет. Ошол 3 кнопка бар. Жана могу жерде формулалар тапчасы бар. Мен азыр Excel'ге өтүп туруп көрсөтүп берем. Word Excel'ден айырмасы, Word'да билесиңер, силер ар бир файлда бир барак бүткөндөн кийин экинчи барагы башталат. Эndi китеп эмнелерден турат? Негизи мындайча айтканда, китеп эмнелер, кандай элементтерден турат? Барактардан турат, туурабы? Бир эле файлдын ичинде бир нече баракты кошуп иштөөгө мүмкүнчүлүк болот. Мынакей көргөрү лист 1 деп турат. Анан кошумча баракчаларды кошсоңор, плюс белгисин басып туруп, дагы баракчаларды кошсоңуздар болот. Муну Excel'ди жүктөп туруп, Excel'ди жүктөш үчүн силер же болбосо мына пуск кнопкасын басып туруп, анан Excel'ди тандасаңыздар болот. Же болбосо могу жерде панель задач дегенде, эгерде йырлыгын коюп койсоңуздар, ушул жерден басып туруп тандасаңыздар болот. Муну тандагандан кийин силер же болбосо Excel'дин мурун файл менен иштеп атсаңар, открыть команда дегенде, открыть другие книги деп туруп эметсеңер болот. Эгерде жаңы файлды түзүп атсаңыздар, пустая книганы тандайсыздар. Көрүнүп атабы? Excel'дин терезеси. Энден мынакей, жана
немеси ар бир Excel'дин версиясы бир бири-биринен айырмачылыгы болот. Мынакей азыркы мезгилде мынакей көрүп атасыңарбы сапча, мамыча, активдүү ячейка мынакей мамычанын аты, анан сапчанын аты менен болот. Мынакей азыркы мезгилде кайсыл ячейка активдүү болуп атат менде? Кайсыл ячейка активдүү? Айтып коюңуздар. Азыр С9 туурабы, мынакей могженге жазылат ошол ячейканын аты. Азыр кайсыны тандадым? Активдүү. Е7. Туура. Азыр Б4. туура. К10. Туура. Биз жана айттык, ар бир немеде барактар болот деп. Мынакей лист 1 деп турат. Дагы кошумча барак кошом десеңиздер, мынакей плюсту бассаңыздар, дагы жаңы барак пайда болот. Мынакей ошентип каалашынча баракты кошсоңуздар болот. Эгерде барактарыңар, азыр мен женден бир өзүмдүн файлымда ачайын. Сиздерге көргөзүш үчүн. Көп барактарды кошпош үчүн. Бир мүнөт Excel'им неме калды. Мынакей көрдүңөрбү, менин көп баракчам болгондуктан женге баспай калып атат. Деп атат экен, мисалы мен экран эгерде тереземи кичирейтсем, мынакей көрдүңөрбү, менин тереземе барактар баспай калып атат. Ошондо мына мол стрелкалар аркылуу мен бул барактардын ортосунда жылып керектүү баракты жүктөсөм, ачып көрсөм болот. Ар бир барактын атын лист 1, лист 2, лист 3, лист 4 дебестен биз ага жаңы ат койсок болот. Мисалы, ушул баракта кандай маалымат бар экен, ошого жазасам. Мисалы, мен список дейм. Список деп туруп, башка жерге басып койсом, мынакей список деген маалымат, ушул барагыбыз список деген ат менен сакталып калат. Атын өзгөртүш үчүн барактын атына 10 кнопка менен бассаңыздар, контексттик меню чыгат. Ошонун ичинен силер керектүү команданы тандап туруп, анан иштесеңер болот. Эгерде барак кереги жок десеңер, удалить командасын басасыздар. Эми уланталы. Электрондук таблицада кандай дейсиздер? Кандай элементтерден турат электрондук таблица? Кандай элементтери бар электрондук таблицанын? Кээ бир элементтерин мен эмеле айтып кеттим. Эң кичинекей таблицанын элементи бул ячейка же болбосо уяча деп коет. Мынакей ячейка. Жана биз ячейканы тандап атпадык беле? Бул сапча, мамыча менен сапчанын кесилиши. Диапазон деген бул бир нече ячейканын тандап алсаңыздар, ошону ячейка дейт. Бул горизонтал түрдө, вертикал түрүндө тандоого мүмкүнчүлүк. Сапча, бир сапча толугу менен болушу мүмкүн. Мамыча болушу мүмкүн. Анан есептин өзү бул дагы таблицанын элементи болуп эсептелет. Эми активдүү ячейка дегенди биз эмеле карап көрдүк, Могу 4 чарчы тик бурчтуктун ичиндеги менин немемде жашыл менен белгиленип турат. Кээ бир немеде кара неме болот. Мындай толук сызык менен белгиленген ячейканы ошону активдүү ячейка дейт. Калган ячейканын бардыгы тең активдүү эмес. Азыркы мезгилде мына менин экранымда кайсыл ячейка активдүү болуп турат? Кайсыны көрсөтүп атат?
могу ячейка кайтыл ячейка? C4. Ага. А могу активті емес ячейка, кайсы ячейка? О. F6. Мгм. 6. Рахмат. Эми диапазон деген түшүнүк турганда неме түшүндүрөт. Бул тапча жана мамыча же болбосо тик бурчтук менен бири-биринин жанында жайгашкан ячейкаларды биз диапазон деп айта алабыз. Мынакей, мисалы, могул диапазон бул горизонтал түрдө жайгашкан диапазон. Бул деле диапазон. Көрдүңөрбү? Бир нече ячейка бири-бири менен кандай жайгашкан? Алыспы бир ячейка экинчи ячейка? Жанындабы? Vertikal жайгашкан. Бири-биринин жанында турабы? Жанаша жайгашкан. Дагы бир түр жайгашканы мынакей. Мондай болушу мүмкүн. Мынакей көрүп атасыңарбы? Мондай. Эми мага мону айтып койгулачы. Диапазонду белгилегенде биринчи ячейкасы сол жактагы жогорку ячейка, анан оң жактагы ылдый жагындагы ячейканы эки кош чекит менен коюп туруп белгилейт. Мисалы, мына мунун баштапкы ячейкасы B4, акыркы ячейкасы кайсы ячейка экен? E4. E4. Ошонун ортосунда кош чекит коюп туруп, мына ушул диапазон деп айтылат. Канча ячейка ичинде бар? 4. Бул диапазондун аталышы кандай болот? Ушул диапазонду кантип белгилейт? Эң биринчи ячейканы дедик. Кайсы ячейка? 3. 3. B3. Биринчи мамычанын атын айтабыз. Биринчи тамганы айтабыз. Мынакей. Андан кийин тамды айтабыз. Ошондо B3, кош чекит, анан B3. B9. B9. Бул диапазондо канча ячейка бар? 8. Канча? 7. 7. Бул диапазондун адресин жазыңыздар. Кантип жазабыз? Биз айттык. Сол жагындагы жогорку ячейка, оң жагындагы ылдыйкы ячейканын аттарын жазабыз. Сол жагындагы жогорку ячейканын аты кандай? C3. C3. И. Е. И канча? Е8. Ага. Мынакей. С3, Е. G8. Канча ячейка бар ичинде? 18. 18. Туура. Эми Excel'дин ар кайсы версиясы ар кандай болот? Мынакей, мисалы 2003-жылдын версиясы, мынакей көрдүңөрбү? Бенде менюсу башкача, көрүнүшү башкача болот. Ошон үчүн мен силерге айтып атам. Excel'дин ар кайсы версиясынын көрүнүшү ар кандай, анан версиясы жогору болгонго жараша анын мүмкүнчүлүгү да көбүрөөк. Эгерде мисалы силер Excel версиясында 16 версиясында 2016 версиясында файлды жасап туруп, файлды сактап, анан 2003 версиясында ача турган болсоңор, 2003 версиясында ачпай коюшу мүмкүн. Ошон үчүн мына 2016 менин версиясы. Анан мен айттым OpenOffice.org Calc деген дагы бар. Мынакей. Бул интернет менен иштей турган. Мисалы мен жана айтып кеттим, Google документы деген бар дедик, Google документыны мынакей, эгерде Google'дун терезесин ачканда, мынакей экранга мынакей могу жерде 4 чекит чыгат. Эле 9 чекит. Ошону бассаңыздар, Google.com деп киргизсеңер. Могу жерде бар, мына таблица деген бар. Азыр жүктөлсүн. Бираз күтө туралы. Мынакей ушундай неме чыгат, создать таблицу деп. Анан эгерде бош таблица түзөм десеңер, плюсту бассаңыздар, бош эч нерсеси жок таблицаны түзүп берет. Мынакей, эгерде көрсөңүздөр,
немеге бир чети Word'un таблицасына окшошуп кетет. Кээ бир немелери окшош, бирок бир нече айырмачылыгы бар. Анан Google таблицада Excel'дин электрондук таблицасына караганда мүмкүнчүлүгү азыраак. Кээ бир командалар, кээ бир файлдар менен кээ бир мүмкүнчүлүктөрү бул Google таблицада аткарылбайт. Бирок эгерде чогуу, мисалы, бир топ менен чогуу иштешебиз десеңер, биргелешип иштейм десеңер, ушул Google таблица менен иштөөгө жакшы мүмкүнчүлүк берет. Эми улантабыз. Мынакей бул электрондук таблицалардын түрлөрүн карап көрдүк. Эми ячейканын ичинде бул кандай маалыматтар жайгашышы мүмкүн? Ячейканын ичинде текстти жайгаштырсак болот. Мисалы, каалагандай текстти жайгашабыз. Ал символдордун удаласы. Мисалы, мындай информатика 9 класс деп жазсак. Же болбосо каалагандай башка текстти деле жайгаштырсак болот. Санды жайгаштырсак болот. Сан бүтүн же анык сан болушу мүмкүн. Бөлчөк саны бөлүгү бар болот. Мисалы, мынакей могу бүтүн сан, бул болсо анык сан. Анан ячейканын ичине биз формуланы жайгаштыра алабыз. Формула дегенди кандай түшүнөбүз? Кана? Математик формула? Ооба, математикалык формула болушу мүмкүн. Негизи ар кандай аракеттердин удалаштыгында берилген түнтма. Ал математикалык эмес, Excel'де математикалыктан башка дагы тексттик формула болушу мүмкүн, логикалык формула болушу мүмкүн. Аны дагы унутпайлы. Мынакей. Ол эки сандын кошулуусу, А1 кошул Б1 деген. Excel'ден көргөзөйүнбү? Мынакей, эгерде текстти жасап атсаңар, мынакей. Мисалы, ушундай кылып туруп биз улап кете берсек болот. Бул текстти жайгаштырганда. Эгерде текстиңер, мисалы, мен жаздым, анан дагы кошумча мен атын жазбай калып турдум. Кантип атын киргизем? Мен азыр режим ввод таблицанын ичине маалыматты киргизүү режиминде иштеп атам. Режим өзгөртүүнү киргизүү режимине кириш үчүн, мисалы, Word'то биз эмне кылчубуз? Ошол ячейкага алып келип туруп эле текстти киргизе берчүбүз. Женден Excel'де мисалы биз киргизе турган болсок, ушинтип баштасак, көрдүңөрбү? Мурунку маалымат өчүп, кийинки маалымат келип атат. Ошондо биз могул немени колдонсок болот. Мынакей, отмена. Жок, биз макул эмеспиз деп туруп, X'ти басып койсок болот. Же болбосо, мисалы, фамилияны өзгөртөбүз, мисалы. Анда макул болсок, ону басып коебуз. Эгерде өзгөртүүнү киргизиш үчүн биз эмне кылабыз? Ошол ячейканы эки жолу бассак, ячейканын ичинде көрдүңөрбү, текстти курсор пайда болот. Анан ошого улантып текстти киргизебиз, маалыматты. Текст болобу, сан болобу, айырмасы жок. Анан бул режимден чыгыш үчүн жөн эле башка ячейканы тандап койсок болот. Же болбосо экинчи жол ячейканы тандап туруп F2 клавишасын басабыз. Көрдүңөрбү, тексттик курсор ячейканын ичинде пайда болду. Мисалы ушундай. Үчүнчү жол ячейканын ичине ячейканы тандап туруп, анан могу формулалар тапчасын алып келип туруп, өзгөртүүлөрдү киргизип, анан башка ячейканы же болбосо Enter клавишасын басып койсоңуздар.
Ячейканын içinde tekst dedik. Tekst menen işte bu tekstik malumat menen işlegende. Eğer de sandı girgizsеңиздер мына. Maki sandı ушундай кылып girgizебиz. Ayranlashga qo'yaylik. Sandı girgizебиz. San formatında işlegende mынакей sandın ар түрдүү форматтары бар. Мысалы сан түрүндө, проценттик түрүндө, экспоненциалдык, бөлчөк түрүндө, акча түрүндө, дата түрүндө же болбосо убакыт түрүндө. Дагы кошумча финансы акча түрүндө да болот. Ошону киргизсе болот. Ayırması misалы Excel'de egerde biz ütür menen bütün sandın bütün bölükçösünün bölçök bölüçünden ayırmalaş üçün biz ütür menen belgilesek bolot, mындай өзүбүз жасап аткан. Же болсо чекит менен белгилесек болот. Biz туура эле түшүнөбүз. Excel болсо эгерде ütür менен белгилесеңер, буну анык сан деп эсептейт, эгерде чекит менен белгилесеңер, аны дата деп эсептейт. Excel'den görgösöy. Misal mынакей 4 бүтүн ондон 5 дейlik. Бул сан катары эсептейт. 4.5 дегенди муну 4 май деп коет. Көрдүңөрбү айырмасы? Айырмасы бар бекен? Тигил сан, бул дата. Эми карап тургула. Сан ячейканын форматын өзгөрүш үчүн сандык формат. Формат ячеек дегенге кирсеңиздер, оң кнопкасы менен басып туруп ячейканы мындай меню чыгат. Эгерде сандык форматты мынакей сан түрүндө, акча түрүндө, финансы түрүндө, дата, убакыт, процент, бөлчөк түрүндө, экспоненциалдык, текстик түрдө, анан кошумча мисалы эгерде силер телефон номерин киргизсеңиздер, же болбосо почтанын индексин киргизе турган болсоңор, ошондо ушундай немени тандап алсаңар болот. Кошумча форматты. Мисалы жеңге биз акча түрүндө дейли. Акча түрүндө белгилегенде, ол жерде силер санды киргизсеңер, автоматтык түрдө силер кайсыл өлкөнүн акчасын тандасаңыздар, ошол акчанын бирдиги автоматтык түрдө киргизилет. Өзбектин суму жок болуш керек, кыргыздын сому да жок. Женден немени мисалы мондай тандайлык, сомалийский доллар болуш керек. Сомалийский немени тандайлык. Эгерде биз санды киргизсек, автоматтык түрдө көрдүңөрбү, ошол Сомалинин акчасынын бирдиги киргизилет. Же болбосо формат ячеек, могу жерде дагы инструменттер панелде формат деген бар. Формат ячеек десеңиздер, мисалы башка өлкөнүн немесин киргизет. Мисалы армянский акча бирдигин билбейт экенмин, бирок бир неме ошону тандап алдым. Мынакей көрдүңөрбү? Могул армян өлкөсүнүн, Армениянын акчасынын бирдиги ушундай белгиленет экен. Excel'de. Эгерде силер проценттик түрдө белгилесеңер болсо, мисалы проценттик деп койсок, биз форматты белгилейбиз. Санды киргизгенде автоматтык түрдө проценттин белгиси өзү кошулуп калат. Бир нече ячейкаларга деле ушинтип форматты коюп койсоңуздар болот. Көрдүңөрбү, процент белгисин автоматтык түрдө өзү белгилейт. Дагы бир сандык түрүндө формат бериле турган керектүү силерге мисалы дата. Мынакей могу датаны ар кандай түрдө белгилесек болот. Мынакей могу түрдө берсе болот. Жылын кошо берип, саатын кошо берсек болот. Айын менен жылын эле берсек болот. Же болбосо мындай түрдө берсеңиздер болот. Эгерде жок, мага бул неметпейт десеңиздер, мынакей женде неме менен ар кандай форматтары бар, ошону каалаган форматыңарды көрсөтсөңүздөр болот.
мисалы май, анан жылын кошуп коебуз. Бөлчөк түрүндө дейт. Мисалы, эгерде биз бөлүү деген белги колдоно турган болсок, мисалы 4 бөлүү 5 десек. Мынакей карап тургула. Азыр бизге женде дата катары калтырып койду. Көрдүңөрбү? 4 бөлүү 5 десе. А бизге мисалы 4 5тен 4 деген санды коюшубуз керек. Ошондо биз эмне кылабыз? Формат ячеек, анан дробный дегенди алабыз. Мынакей ушундай белгиде калсын деп. Общий неме форматта болуп калды ошон үчүн. 4 бөлүү 5. Мынакей көрдүңөрбү? Ошол боюнча калат. Бирок формулалар сапчасында көрүп атасыздарбы? Саныбыз неме түрүндө болуп калды. Бөлүндү. Мына ячейканын ичинде неме боюнча калды? 4 бөлүү 5 деген бөлчөк формасында. Формулалар сапчасында Excel өзү бөлүп койду сандарды. Эми тексттин форматын өзгөртүштү. Оң кнопкасын басып туруп, формат ячейкке киргенде, бизде мисалы текст мынакей көрдүңөрбү? Ячейканын ичине эгерде Word'то сапчанын ичине баспаса, кийинки сапка өзү кетип калчу. Мисалы мен азыр могу ячейкага маалымат киргизип баштасам, менин текстим толук чыкпай калды. Эмне кылышым керек? Мен ушул текстти кийинки сапчага жылыш керек дегенди билдиришим керек. Переносить по словам дегенди тандасам, ошондо менин текстим батпай калган текст мындай кылып өз жака өзү жылат. Же болбосо могу жерде инструменттер панелинде мынакей моундай команда бар. Переносить по словам деген кнопка. Ошону бассаңыздар, ал деле ошондой кийинки сапчага, ячейканын кийинки сапчага сиздин текстиңерди кылдырат. Кээ бир учурларда дагы эмне керек? Тексттик маалымат сол жака түздөлөт. Мынакей көрүп атасыздарбы? Мисалы мен ячейканын ичин чоңойтсом дагы, мынакей көрдүңөрбү? Сол жака түздөлөт. Сан оң жагына түздөлөт. Мынакей көрдүңөрбү? Түздөгөндү силер неме кылып өзгөртсөңүздөр болот. Мынакей слева, центр, право. Анан ячейканын ичинен, мисалы мынакей могу ячейканын ичинен текстти дагы бул биз горизонталь боюнча оң жагына, ортосуна, сол жагына түздөдүк. Ячейканын ичине мындай кылып туруп болсок, жогору жагына, ортосуна, төмөн жагына кылып туруп дагы жайгаштырсак болот. Же болбосо мына ортосунда десек, ушундай кылып туруп дагы өзгөртсөк болот. Эми мектептер дагы улантабыз. Түшүнүктүү болуп атабы? Түшүнүктүү болду. Формула. Формуланы колдонгондо биз эмне кылабыз? Арифметикалык операциялардын белгилерин колдонобуз. Бул кошуу, кемитүү, көбөйтүү, бөлүү, анан даражага көтөрүү жерде момундай крышечка белгиси менен белгиленет. Анан Excel формула экенин түшүнүш үчүн барабар белгиси менен башташ керек. Эгерде жөн эле санды белгилеп койсоңуздар, Excel муну формула катары белгилебейт. Качан гана барабар белгисин жазсаңыздар, ошондо Excel бул формула деп эсептейт. Мынакей көрдүңөрбү? Мен азыр Excel'ден силерге көрсөтөм. Кийинки баракка өтөйүн. Мынакей көрдүңөрбү? Биз бул баракты неметпей, мынакей кийинки башка баракка өтүп, ошол жерден эсептөөнү жүргүзөбүз. Мисалы, мага моундай сандар берилген. Мисалы, ушундай сандар белгиленген. Мен эмне кылышым керек? 3-тү 4-кө көбөйтүп, ага 5 деген санды кошушум керек. Ушундай жазсам болот, туурабы? Же болбосо ушул эле сандарды жазайын.
Же болбосо мындай кылышым керек. Мынакей көрдүңөрбү, могул жерде барабарды баштадым. Мынакей барабардан баштап атам. Барабар. Могул ячейкадагы маалыматка бул ячейкадагы маалыматты кошуп, анан буга көбөйтүп. Тескери кылып тургун формуланы. Могул жерин көбөйтүп экен. Кошуп экен. Сандар окшош эле чыктыбы? Бирок кайсынысын колдонуу ыңгайлуу? Мунусунбу же мунусунбу? Birinchisi. Биринчиси? Эмне үчүн? Osonroq. Эми карап тургула. Мен ичинен бирден санды өзгөртөм. Мисалы, могу 4 деген санды 6га өзгөртөм. Эмне болду? Natija almashdi. Натыйжа алмашты. Бирок кайсыл ошондо бизге кайсыл формула ыңгайлуу экен? Биринчисиби же экинчисиби? Ikkinchisi. Экинчиси. Мынакей биз эгерде формуланы тандасак, мынакей көрдүңөрбү? Жана формулалар сапчасында, мынакей көрүп атасыздар, формулабыз. Азыр масштаб чоңойтоюн силерге көрүнүш үчүн. Көрүнүп атабы? Мынакей могул жерде ячейканын ичинде мааниси чыгып атат, жыйынтыгы. Формулалар сапчасында ошол формула чыгып атат. Көрүп атасыздарбы? Эгерде бизге тескерисинче формуланы ячейканын ичинде бардык формулаларды чыгаргыбыз келсе, анда могул жерде инструмент командада формулу дегенди тандап туруп, показать формулу дегенди бассак, мынакей көрдүңөрбү? Ар бир ячейкада формулалар көрүнүп калат. Көрүп атасыздар, Эми биз формуланы, ушул формуланы биз көчүргөндө, анда кийинки сабакта өтөбүз. Мынакей формула ошондо эмнеси жакшы экен? Формуланын ичине сандык маанилерди киргизүүбү же болбосо ячейкалардын аттарын киргизүү жакшы экен? Кайсы жакшыраак? Первое удобно. Вот это удобно? Или вот это? Нет. Нет, первое. Второе. Так, давайте я сейчас Второй. ячейки сделаю красным цвет, желтым цветом, и эту ячейку закрашу в другой цвет. Ошондо кайсыл формула керек жакшы экен? Сары ячейкадагы же жашыл ячейкадагы? Зеленый. Эмне үчүн? Простой. Очень простой. Ну, чем простой? Но намного ярче. То есть, эгерде биз мондай формуланын ичинде ячейкалардын, ушул ячейкалардын маанисин ал дегенде, биз формулага тиешелүү ячейкадагы сандарды өзгөртсөк, маанилерди өзгөртсөк, формуланын мааниси эмне болот экен? Жыйынтыгы. Эмне болуп атат? Өзгөрүп атабы? Өзгөрөттү. Биринчи формулада биз женин ичине кирип туруп, анан өзгөртүшүбүз керек. Бизге керекпи ошентип ар бирин оңдоп отурган? Кайсынысы удобно? Ыңгайлуу? Зеленый. Зеленый, туурабы? То есть, ошондой формуланын ичинде ячейканын аталыштарын, ссылкаларды колдонуу ыңгайлуураак экен. Мынакей женде көрүп атасыздарбы? Женде ошондой эле сыяктуу ар кайсы ячейканы, дагы жакшы нерсе, ячейканы колдонгондо биз мынакей А2 деп атат, көрүп атасыздарбы? Ячейка, тандалган ячейка, мынакей түсү менен да белгиленет, көрдүңөрбү цвет? Женде көк цвет, ошол ячейка көк цвет менен. Жашыл аты жашыл түс менен берилди, ошол ячейка жашыл түс менен белгиленет. Фиолетовый сыя көк менен белгиленди, ячейка дагы сыя көк менен белгиленет. Бул колдонуучу автоматтык түрдө кайсыл ячейка формулада колдонот экенин белгилүү болуш үчүн жасалган.
формуланы киргизгенден кийин enter клавишасын обязательно басыш керек. Эгерде силер башка ячейканы тандап койсоңор, башка ячейканын адреси тандалып калат. Ошондуктан формуланын башталышы кайсы символ менен башталат экен? Enter. Нет, вот этот. А второй? Нет, вот это. Равно. Равно, барабар. Барабар менен башталат. Анан формуланы киргизип бүткөндөн кийин кайсы клавишаны басабыз? Enter. Ошону эсиңерден чыгарбаңыздар. Эми мынакей. Электрондук таблица менен иштеп атканда 3 режимы бар. Таблицаны форматтоо режими, таблицаны көрсөтүү, же болбосо көрүү режими, анан эсептөө режимдери. Таблицаны форматтоо режимдери. Биринчи документти толтуруу, документке өзгөртүү киргизүү. Биринчи немесин биз карадык, документти толтурууда биз документти автоматтык түрдө ичине маалыматтарды киргизип атабыз. Документтеги өзгөртүүнү киргизүүдө биз мына ячейканын мазмунуна жана көргөзбөдүм беле мен, ячейканы өзгөртүү киргизиш үчүн эмне кылат элек? Бир ячейканы 2 жолу тандап алабыз, турабыз. Же болбосо ячейканы тандап туруп F2 клавишасын басабыз. Же болбосо формулалар тапчасына басабыз. Анан дагы кандай кылсак болот? Бир жерден экинчи жерге көчүрөбүз, шрифттерин өзгөртөбүз. Мен силерге ошону көрсөтөйүн. Тексттерден сразу. Жанагы текст менен иштегенде, мисалы, ячейкабыз мындай деп кетелик. Мындай текст dedi. Ошол мисалы бул текстти эмне кылсак болот? Шрифтин өзгөртсөк болот, туурабы? Мынакей. Каалаган шрифтти тандайбыз, размерин тандайбыз, начертаниясын тандайбыз, кандай болуп турат? Полужирный, курсив, астынан сызылганбы? Эмелекиде көрүңөрбү биз неме? Шрифттин түсүн өзгөртсөк болот. Ячейканын заливкасын өзгөртсөк болот, мындай кылып. Анан мына биздин текстибиз, мисалы, бир нече ячейканын объединение кылышыбыз керек. Мисалы, бир нече ячейканы ушул ячейкалардын ичинде биздин текстибиз жазылышы керек. Эмне кылабыз биз бунда? Могу жерде мынакей экранда объединить и поместить в центре деген команда бар. Ошону бассак болот. Мынакей көрдүңөрбү? Ошондо 4 ячейка, бир ячейка катары болуп калды. Көрүп атасыңарбы? Кайра отмена кылып салсак, дагы бир бассак, кайра ордуна келет. Эгерде могу стрелочкасын бассаңар, объединить по строкам деп коет. Көрүңөрбү, жөн эле 4 ячейка чогуу бир кошулду, бир ячейкадай болду. Бирок текстибиз көрүңөрбү, сол жакта кандай калса ошол боюнча кала берет. Ошону эле мындай кылса болот. Мисалы, бир нече ячейка диапазонду тандап туруп, оң кнопкасын басып, формат ячеек, выравнивание, могу жерде көрүңөрбү, объединение ячеек деп туруп. Мына. Ошондо, мисалы, биз текстти жөнүндө текст жасай берели, мынакей көрүңөрбү, мындай кылып, неме болуп келет. Мынакей. Жанагындай выравниваниени кылсак болот. Шрифт түсүн өзгөртсөк болот. Текстти жазганда текстти жайгаштыруусун өзгөртсөк болот. Текстти жайгаштыруусун өзгөртүш үчүн формат ячейкага кирип туруп, могу жерде мынакей көрүңөрбү, ориентация дегенде текстти биз көңгөмүз солдон оңго жайгашат. Могу жерде текст дегенде басып туруп, окейди бассак, мынакей көрүңөрбү, биздин текст тикесинен өйдөтөн төмөн болуп калды. Текстти кандай дагы башка түрүндө формат ячеек дейбиз. Мисалы, мындай бурчта жазабыз. Мындай бурч менен жазылат.
ар кандай бурч менен ячейканын ичиндеги маалыматты форматтоого мүмкүнчүлүк бар. Таблица менен иштеп атканда мынакей могу сызыктар бар болгондой болуп көрүнүп атат, туурабы? Бирок силер кагазга чыгарам десеңиздер, бул сызыктарды сызышыңар керек. Мына могу жерде граница деген бар. Ошондо сызыктарды сызсаңар, кагазга чыгарганда, печатка жөнөткөндө ушул таблицаларыңар сызыгы менен болот. Эгерде линияларын койбой койсоңуздар, таблицаңар линиясы жок таблица болуп калат. Андан кийин эмне деп турат? Таблицанын структурасына өзгөртүүнү киргизүү деп атат. Таблицанын өзүнө өзгөртүү. Мисалы, мен текст жазып атып, могу эки фамилиянын ортосунда бирөөнү унутуп калдым дейт. Анда эмне кылам? Мен ушул жерге неметип туруп, могу жерде ставить деген команда бар. Көрүп атасыңарбы? Анан ставить строки ортосуна бир сапчаны кошушум керек, Мынакей. Көрдүңөр, бир сапча кошуп туруп, жерге дагы бир фамилияны кошсом болот. Мисалы ушундай. Эгерде мисалы могу жерге бир мамычаны кошкум келсе, ставить столбцы дейт. Ошондо ячейка сапчаны кошсок жогору жагына кошулат, мамычаны кошсо сол жагына кошот. Бирок кошкондо дагы бул жерде бар, неметсеңер болот. Ставить ячейки деп туруп, анан кошсоңуздар болот. Кандай эмнени кошосуңар? Столбец, строку, же болбосо ячейканы кошсоңор. Эгерде бир ячейканы, азыр мен башка ячейканы тандайм, сизге түшүнүктүү болуш үчүн. Мынакей. Ставить ячейки деди. Автоматик түрдө кошуп койду, азыр ставить ячейки, анан со сдвигом вниз дейт. Могу ячейка төмөн жакты көздөй жылат, көрдүңөрбү? Ушул эле ячейканы эгерде вставить со сдвигом вправо десем, мону тандайм. Силерге көрүнүп. Мынакей, көрдүңөрбү? Бүтүн ячейкалар сол оң жакты көздөй жылып атат. Ошондо бул ячейкадан оң жагында турган ячейканын баардыгы тең оңго жылат. Эгерде биз ячейканы, мисалы, могу жерде со сдвигом вниз десек, ушул ячейкадан төмөн жагында турган ячейканын баардыгы тең ылдый жакка жылат. Көрүп атасыңарбы? Ушундай кылып силер ячейканы таблицанын структурасына форматтоого болот. Ячейкаларды жок кылсаңыздар да болот. Удалить ячейки деген. Мисалы, бир сапчаны удалять этсеңиздер болот, бир мамычаны удалять этсеңиздер болот. Анан эгерде бир ячейканы эле удалять этем десеңиздер, удалить ячейки со сдвигом влево десек, ошондо бир ячейка удаление болуп, анан оң жагында турган ячейканын баардыгы тең сол жакты көздөй жылат. Ошондой эле сыяктуу со сдвигом вверх десек, мынакей, көрдүңөрбү? Ушундай кылып ячейканын форматтоосу жүргүзүлө болот. Форматтоо ячейкаларды форматты жүргүзүүдө могу жерде форматировать как таблицу деген бар. Уже стандарттык форматтоолору бар. Мисалы, ячейкаларды, мисалы мен могу таблицаны өзгөчө форматтоо кылам дейсем, көрдүңөрбү, силер кайсыл ячейканы тандасаңар, ошол формат киргизилет. Анан конструкторго кирип туруп, силер бул жерден керектүүсүн тандап алсаңыздар болот. Мындай кылып тандасаңыздар болот. Бул уже даяр таблицанын көрүнүшү. Орун алмаштыруу дегенде силер таблицанын ичиндеги маалыматты орун алмаштырасыңар. Жөн эле жана вырезать, вставить дегенде, вырезать, керектүү жерге ставить дейт. Ушундай кылып маалымат менен иштөөгө. Бул таблицанын форматтоо режими. Таблицаны көрсөтүү режими дегенде маанилерин көрсөтүү, анан формулаларды көрсөтүү. Мен эмеле силерге көрсөткөм, формула, показать формулу дегенбиз. Мынакей, жерде маанилери турат. Көп учурларда по умолчанию ушундай турат. Маанилерин көрсөтөт. Эгерде силер жок формулаларын көрөм десеңиздер, анда формулаларды мындай кылып көрөсүздөр.
Анан дагы бир эсептөөлөрдү жүргүзүү режими автоматташтырылган, анан кол менен деп коет. Автоматташтырылганда биз жана неме кылбадыкпы? Формулаларды өзгөртүп атканда эмне болду? Автоматтык түрдө жыйынтыгы өзгөрдү беле? Жана биз маанилерин өзгөрткөндө формуланын ичинде. Эсип атасыңарбы? Өзгөрдү беле же өзгөргөн жок беле? Азыр көрсөтөйүн. Эстейсиңер. Мына, могу жерде. Мынакей биз жендеги формуланын, мына бул формула туурабы, ячейкалар менен. Эгерде биз керек ячейканын ичиндеги маанилерди өзгөртсөк, могу формуладагы маани өзгөрөбү? Жыйынтык же өзгөрбөйбү? Өзгөрөдү. Өзгөрөт, туурабы. Көрдүңөрбү? Бул автоматташтырылган деп коет. Эгерде мисалы могу жерде параметры вычислений вручную десеңиздер, мен женден өзгөртсөм дагы формула өзгөрбөйт. Көрдүңөрбү? Бул кандай учурларда? Мисалы, эгерде мисалы силерде өтө маанилүү формулалар болсо, эми ар кандай учурлар болот. Мисалы, силер билбестен өзгөртсөңөр, же болбосо атайын бирөө келтирип атайын өзгөрткөндө жыйынтык өзгөрбөш үчүн ушул режимди коюп койсоңуздар болот. Формуланы вручную деп коет. Өзүңөр өзгөртүүнү киргизесиңер. Эгерде мондай кылсаңар, өзгөртсөңөр, көрдүңөрбү? Enter'ды басканда гана өзгөрөт. Мынакей. Өзгөргөн жок, формулага келип туруп, мен Enter'ды басканда ошондо мааниси өзгөрөт. Көрдүңөрбү? Ушул вручную деп коет. Эгерде кайра автоматически десең, мынакей. Өзгөрүп атат. Түшүнүктүүбү? Түшүнүрлү.